Кыргыз деген сөздүн чечмеленишин ар бир кыргыз билиши керек. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал ар бир жаран кыргыз деген сөздүн чечмеленишин билүү керектигин айткан. Ал иш сапарында кыргыз сөзүнүн чечмеленишин төмөндөгүдөй түшүндүргөн. Мен айттым, кыргыз деген сөз кырылгыз, түгөнгүс, анан кыргыз деп аталып калган деп. Эмне үчүн мен муну айтып жатам? Себеби биз кыргыздар өзүбүз кыргыз деген сөздү туура чечмелегенде, башкаларга түшүндүрүп берүүнү үйрөнүп, билип алышыбыз керек. Ар бир кыргыз мына ушуну сөзсүз билишибиз керек. Бул биздин тарых жана келечек. Ал эми тарыхчыларыбыз да туура түшүндүрүп берет деген ойдомун. Ал эми тарыхчылар кыргыз деген сөз боюнча тарыхта бир нече варианттар жазылганын билдирди. Алар кыргыз деп айтылганы көбүнчө уламыштардан келгенин, буга окшош уламыштарга маани берсе коомчулук арасында туура эмес түшүнүк пайда болуп каларын айтат. Мындан сырткары санжыраларда кыргыз деген сөз адамдын аты катарында кездешерин белгиледи. Биринчиси элдик вариант. Бул вариантта биз уламыштарды, жомоктордо, санжыраларда кыргыз этноними кандай чечмеленгендиги тууралуу маалыматтарды ала алабыз да. Мисалы, санжыраларды ала турган болсок, санжырада мисалы баягы кыргыз жанагы инсан адамдын аты катары кездешет. Анан ошондон таркагандар кыргыздар деп аталып калган дейт. Экинчиси жанагы 40 кыз жөнүндөгү уламыш айтылат. Андан башка да толтура уламыштар бар. Эми көпчүлүгү ошол 40 кыз жөнүндөгү уламыш келет. Эми бунун бүгүнкү күндөгү мындай тар билимибиз менен эгерде бул жомокту окуй турган болсок, анда биз бир мындай бир түшүнүксүз жыйынтыктарга келип калышыбыз мүмкүн да. Чын-чынына келгенде бул жомоктун өзүнүн архаикалык мааниси бар да. Бир мезгилде адамзат коомунда матриархалдык коом өкүм сүргөн. Эне ошол эмненин тукумдун, уруктун башаты катары сүрөттөлгөн да. Бул ошол негизди камтыган уламыш болуп эсептелинет. Тарыхта аталган сөздүн илимий чечмелениши да каралган. Анда белгилүү окумуштуу Радлов кыргыз деген сөз 40-100 деген сөздөрдүн куралышынан пайда болгонун, 40 уруунун бирикмеси деген маанини туюнтаарын жазган. Ал эми башка изилдөөчүлөр 40 40 чаш деген маанилерди да айтып чыгышкан. Ошондой эле кырылгыс деген да версия айтылып, ага кырса түгөнгүс деген түшүндүрмө берилген. Анан мындан сырткары дагы толгон токой окумуштуулар Ахмет Тогандын, дагы Айтымбетов деген окумуштуулардын дагы бир топ версиялары бар. Ал жерде мына кырагыз, кара чачтуу эл, 40 бул 40 жанагы 40 деген эми биздин баягы уруулардын башатында эми ата турат эми. Ошол 40 уруу дегенден эле мааниге жакындап кетет. Андан кийин кырылгыс, мына кырса түгөнгүс да, мисалы чын эле биздин элдин байыркы тарыхын чалдырып көрө турган болсок, аябаганда узак бай тарыхка ээбиз. Ошол мезгилдерден бери эле кыргыздар эмне ошо кырылып түгөнбөй, кырылбас болуп өзүнүн жашоосун улантып кетет деген мааниде болушу мүмкүн. Кыргыз деген сөздүн мааниси боюнча коомчулукка суроо салып көрдүк. Алар кыргыз сөзү 40 кыз деген маанини туюнтаарын айтса, айрымдары кырылгыс деген маанини түшүндүрөт дешет. Илгертен эле ошо 40 уруу болуп, кыргыз болуп жашап, ар жакта көчүп конуп жашаган эл экенбиз. Ошодон кыргыз болуп куралып, кыргыз болуп калган экенбиз да. Кыргыз элден болсо керек. Элдер байыртан эле кырылбай келип, көп согуштардан жеңген үчүн болсо керек. 40 кыз да? 40 кыз, Дагы башка маанилерчи? Жок, 40 кыз эле деп. Ар окумуштуулар ар кандай айтышат да. Мисалы 40 кыз же кырууну кезип өткөн кыргыздар деп ушул ат келип чыккан деп айтышат. Кыргыз деген сөз мындай кырдуу дегендей да. Зоолуу мамлекет дегендей. Эми кырылгыз, 40 кыз деген уруудан келип чыккан деп айтып жүрүшөт. Белгилей кетсек, кыргыз деген аталыш улуу кыргыз державасында тилдик жана маданий жактан тектеш уруулардын көп колдонуусунан келип чыкканы тарыхчылар тарабынан айтылып келет. Толбой Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.